чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу асмандагы Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап, күнөөгө баткан баардыгыбызды өзүңүз чакырып алып, биз бара турган жазага, соттоло турган сотко Иса Машаяк соттолуп, жазаланып, өзүнүн төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, биздин эмгегибиз эмес, бир гана өз ырайымыңыз менен куткарылуу алып келгениңиз үчүн ыраазыбыз. Эми мындан аркы денедеги жашообузду бир гана сиздин эркиңизди аткарып, сиздин даңкыңыз үчүн, жакшы кабар үчүн, сиздин жыйыныңыз үчүн кызмат өтөп, тил алчаак болуп жашашыбыз үчүн дайыма жардам берип чогуу болгонуңуз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта кыйынчылыктарга карабастан баардыгыбыз сиздин астыңызга чогулуп, сөзүңүздү үйрөнө тургандай кылып, бул убакытты уруксаат бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Коронавирус бул илдеттин азабынан баардыгыбыз биримдикте чогуу боло албасак дагы, кайсыл жерде болбойлу үй бүлөбүз менен бул сөздү угуп жаткан баардык бир туугандарга ыйык рухтун жетеги менен чогуу болуп жардам беришиңизди суранабыз. Ар бир адамдын жүрөктөрүн изилдеп, таразалап, ар бир адамга керектелүүчү өз ырайымыңызды ачып берип, биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындарга баардык бир туугандарды өзүңүз коргоп, өзүңүз сактап, чогуу болушуңузду суранып, бул жакшы кабарды таркаткан баардык насаатчыларга, баардык биздин бир туугандарга жардам берип, акылмандыкка толтуруп, кайраттуулук менен бул жакшы кабарды көптөгөн адамдарга жеткирип, ал аркылуу сиз даңкталышыңызды каалайбыз. Кандай кыйынчылыктар, кандай мүшкүл башыбызга түшпөсүн, сиздин ишиңиз токтобостон, сиздин планыңыз боюнча баардыгы аткарыла тургандай кылып жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, аларга батырактан ден соолук берип, мындан аркы жашоосунда бир гана сизге кызмат өтөп, жакшы кабар үчүн жашаганга мүмкүнчүлүктөрдү уруксаат бериңиз. Кимде ким кыйналып жаткан болсо, баардык жыйындарга, баардык бир туугандарга керектелүүчү өз ырайымыңызды төгүп берип, бир дагы адам сизден алыстабасын. Бул саатта дагы бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү берип, мол ырайымыңызды биздин жүрөктөрүбүзгө төгүп берип, биз жашообузда кандай жашашыбыз керек экендигин үйрөтүп бериңиз. Бул сөздү бизге ачып берип, ал сөздөр биздин жашообузда, биздин жүрөктөрүбүздө аткарылсын. Биз ар дайым алсызбыз, бирок алсыз жашообузда дайыма өз иштериңизди күчүңүз менен аткарышыңызды ишенебиз. Сиздин астыңызга келген ошол күнгө чейин кемчиликсиз жашай тургандай кылып жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Иса Машаяктын ысымы менен сыйындык. Амин. Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Галатиялыктарга жазылган кат 5-бөлүм. Галатиялыктарга 5-бөлүм 22-23 аят. Келиңиздер шашпастан бардыгыбыз чогуу окуйбуз. Рухтун жемиши болсо булар: сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук, ак көңүлдүк, боорукердик, ишенимдүүлүк, момундук, өзүн өзү токтото билүү. Буларга каршы мыйзам жок. Даңктоо группасы даярдаган ырды чогуу угабыз.
마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여서 여호와를 사랑하라. 내게 준 계명을 마음에 새기고 부지런히 이웃에게 전하여라. 그러면 내가 짓지 않은 큰 집을 주리라. 내가 심지 않은 과실을 먹게 하리라. 그러나 한 가지 잊지는 말아라. 죄인 된 우리를 구원하신 여호와를. 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여서 여호와를 사랑하라. 내게 준 계명을 마음에 새기고 부지런히 이웃에게 전하여라. 그러면 내가 짓지 않은 큰 집을 주리라. 내가 심지 않은 과실을 먹게 하리라. 그러나 한 가지 잊지는 말아라. 죄인 된 우리를 구원하신 여호와를. Быйылкы жай мезгили өтө ысык. Кече күнү мага бир тууган мындай кызыктуу билдирме жибериптир. Аба ырайы өтө ысык болгондуктан Кудай ата обогревательди кичине өчүрүп койсоңуз болбойбу деп. Жылыткычтарды өтө ысык кылгандыктан
эгерде жылыткычтардын баарын өчүрүп кое турган болсо, анда биз сууктан өлүп калабыз. Анда мен эмне деп жооп бердим? Жок, андан көрө тескерисинче муздаткычтарды көбүрөөк күйгүзүп бериңиз деп. Ал айтмакчы, быйылкы жаз мезгили өтө ысык, бирок сиздер жакшы билгендей, эгин күн ысык да бышат. Кандай болгон күндө дагы биз бул дүйнөдө жашап жаткан учурда ар кандай азыр жаратылыштык катаклизмалар, мамлекеттик кандайдыр бир кризис, ар бирибиздин жашообузда, жеке жашообузда келген кыйынчылыктар, мунун баардыгы бизге көп нерсени үйрөтөт. Куткарылган адамдар биз жакшы билебиз. Бул дүйнөнүн адамдары билбей турган чындыкты биз билебиз, анткени байыркы баштапкы жыйын учурунда дагы көптөгөн кыйынчылыктар болгон. Бирок ошого карабастан, кыйынчылыкта токтоп калбастан, жакшы кабарды таркатып, жакшылап ошол тарыхты карап көрө турган болсоңуздар, жакшы жашоого караганда ошол кыйынчылык мезгилинде көптөгөн адамдарга жакшы кабар жетип, куткарылуу иштери көп аткарылган. Бир нече жыл мурун Кытайда, материкте дагы чындыгында жогорудан төрөлгөн адамдар, сууга чөмүлдүрүлгөн адамдар дагы бар. Алардын баардыгы кайраттуулук менен жакшы кабарды таркатып жаткан учурда аларды баардыгын түрмөгө камап, бирок ошого карабастан элчи Павылга окшоп алар түрмөдө дагы отуруп, өлүмүнө карабастан жакшы кабарды таркаткан ушундай учурлар дагы кездешет. Анын жыйынтыгында Кытай мамлекетиндеги жыйындар пайда болгон жөнүндөгү китепти мен кечөөнү баардыгын окуп бүттүм. Элчилердин кыйынчылыктарына караганда азыркы учурда дагы бизде кыйынчылыктар бар, бирок биздики жеңилирээк. Бирок байыркы келишимдеги же болбосо баштапкы жыйындагы куткарылган адамдардын жашоосун карап көрө турган болсок, чынында өтө оор жашоону баштарынан өткөргөн. Ал учурда ыйык жазууну дагы өрттөп жок кылышкан. Бирок бир туугандар ошол ыйык жазуу китепти жазып, бир китепти ала турган болсо, ушунчалык аларда кубаныч жүрөктөрүндө орноп, ошол ыйык жазуу китебин башка адамдарга жеткирип, китеп аз санда болгондуктан алар баардыгын көчүрүп жазып, башка адамдар менен бөлүшүшкөн. Жыйынтыгында баардыгы өз ишенимдерин чынында сактай алышкан. Азыркы учурдагы биздин башыбызга түшкөн бул кыйынчылыктарда дагы биз эч качан баш тартпастан, Кудайга таянуу менен, кандай болгон күндө биз өз ишенимибизди туура сактап кала алабыз. Кандайча турганда биз чынында бекем ишенимде тура алабыз. Ошол жөнүндө биз көбүрөөк ойлонуп, ой жүгүртүшүбүз керекпиз. Эч качан артка кетпеген, алыска умтула турган, Ыйса Машаяктын көз алдында тырышчаактык менен жашай турган адамдардан болушубуз керекпиз. Бул дүйнөнүн акырында болуп жаткан нерселердин баардыгы дүйнөнүн акырында ыйык жазууда айтылган сөздөр боюнча аткарылып жатканын билип туруп, бизде мүмкүнчүлүк өтө аз калгандыгын жакшы түшүнүшүбүз керекпиз. Бул дүйнөнүн акырында куткарылган адамдар кандайча татыктуу жашоо менен жашашы керек. 2-Петир 3-бөлүмдө дүйнөнүн акырында Кудай жер үстүндөгүлөрдүн баардыгын өрттөп жиберет. Ал эми биз ошол күндүн келишин каалап жана күтүп жаткан адамдар сыяктуу канчалык биз ыйык, канчалык такыба болушубуз керек экендигин күн сайын ойлоп, күн сайын ошол жөнүндө изилдөөлөрдү жүргүзүшүбүз керекпиз. Анткени таза жана кемчиликсиз болуп, анын астында келүүбүз
жашообузду каалагандыктан жекшемби күнү эртең мененки сааттарда биз рухка толгула деген чоң теманын алдында бизге керектелүүчү чыныгы кандай жашоо туура болот ошол жөнүндө үйрөнүп келе жатабыз. Анын негизинде Галатиялыктар 5-бөлүм 22-23 аяттардын негизинде рухтун жемиши эмне экендиги жөнүндө айтып келе жатабыз. Рухка толгула деген сөз эмнени билдирет? Өтө толтура, толгон, ашкан бардык нерсе таза жана кемчиликсиз жеткилең боло турган, ыраазы боло тургандай мааниге ээ. Анткени Кудай бизден жеткилең болуубузду каалаган Кудай, жеткилең адам. Анткени бизге Кудай жеткилең куткарылууну берип, жеткилең жашоого алып бара турган Кудай. Кудайдын сүйүүсү дагы жеткилең жана түбөлүк. Кудай эми бизден Матай 5-бөлүм 48 аятта асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо силер да ошондой жеткилең болгула деп бизден талап кылат. Матай 22-бөлүмдө карай турган болсок, байыркы келишимдеги жазылган бардык мыйзамдын негизине таянып, Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен сүй. Бүт жүрөгүң менен 100%, бүт аракетиң менен, жан дилиң менен Кудайды, Теңириңди сүй. Анткени Кудай бизди ушунчалык сүйгөндүктөн 1 Петр 1-бөлүм 15-16 аяттарды карап көрө турган болсок, силерди чакырып алган Кудай өзү ыйык болгондуктан силер дагы бардык жүрүш турушуңарда ыйык болгула. Анткени ыйык жазууда ыйык болгула, анткени мен ыйыкмын деп жазылган. Биздин атабыз ал өзү ыйык. Ошондуктан силерди чакырып алган, силерди куткарып алган бардык жашообузда, бардык жүрүш турушубузда ыйык болгула деген Кудайдын буйругу. Эптеп-септеп жеткилең болгула деген жок. Кудай кандай болсо, биз дагы ошондой ыйык болушубузду каалайт. Сиздер жакшы билгендей, Аян китеби 2-бөлүм 10 аятта силер өмүрүңөрдүн аягына чейин ишенимдүү болгула. Кандайча ишенимдүү болушубуз керекпиз? Өлгөнгө чейин ишенимдүү болгула. Толгула, рухка толгула деген сөздүн дагы маанисин карап көрө турган болсок, Кудайдын ырайымы жеткилең болгондуктан Эфестиктерге 3-бөлүм 19 аятта Кудайдын толуктугуна толушсун деп каалайм, сыйынам. Кудайдын бардык толуктугуна ээ болушсун деп каалайм. Биз куткарылууга ээ болуп, жок эми мен денедеги жашоого умтулуп калгам, эми эчтеке деле болбойт болуш керек, эптеп аракет кылып жашайм, эптеп-септеп өтүп кетем деп андай жашоону каалаган жок. Биздин Кудайдын талап кылган нерсеси жеткилең, ыйык болгула. Жөндөн-жөн ал бизден талап калган жок. Анткени бизге бардык керектелүүчү күчтү дагы, мүмкүнчүлүктөрдү бардыгын түзүп берип, андан кийин жеткилең болгула. Эчтекени бербей туруп эле бизден талап кыла турган Кудай эмес. Биринчиден бизге өз сүйүүсүн берди. Рухка толо турган дагы күч, кубатты берди. Өмүрдү берди. Андан кийин гана бизден талап кылганы. Ошондуктан Кудайдын сөзү аркылуу рухка толо турган болсок, Кудай өзү каалаган биз дагы толуктугуна ээ болуп, толуп жашай алабыз. Биринчиден өзүбүз ошого умтулушубуз керекпиз.
жүзүм багы жүзүм жемишин алып келиши керек. Эгерде биз Кудайдын өмүрүнө ээ болгон адамдар болсок, ыйык рух биздин ичибизде жашайт. Ыйык рух биздин ичибизде жөн эле уктап жаткан жок. Күн сайын бизди жаңылайт. Күн сайын бизге Кудайдын сүйүүсүн эскертет. Күн сайын биздин жүрөктөрүбүздү чындык сөзү менен үндөйт, жетектейт. Биздин жашообузду өзгөртөт акырындык менен. Кудайдын астында Кудайдын татыктуу балдары болуп жашай тургандай кылып. Кудайдын жөндөмдүүлүгүнө, мүнөзүнө ээ боло тургандай кылып. Ошондуктан куткарылган адам катары, машаякчы катары, Кудайдын балдары катары биз Кудайдын балдары гана эмес, мурасчыларыбыз. Мисалы үчүн, падышанын уулу боло турган болсо, ал уулу дагы падышанын ордуна келе турган адам. Падыша болушу үчүн ал ошого үйрөнүшү керек, билими болушу керек. Бүт элге жага турган падыша болушу керек. Анткени бир күнү сөзсүз түрдө ошол атасынын ордуна падыша болуп келүүчү адам. Ага салыштырмалуу биз Кудайдын мурасчыларыбыз, андан дагы 100 эсе, 1000 эсе артык нерсеге ээ болгонбуз. Бирок куткарылган адамдар, ооба мен куткарылган адаммын, ооба мен мурасчымын деп эптеп септеп күн өткөрүп жашай турган болсо, анда Кудайга жакпай калат. Биз ошого умтулушубуз керекпиз, ошону каалашыбыз керек. Рухтун жемиши. Жекшемби күнү эртең мененки саатта күн сайын кайталап жаткандыктан силер деле жаттап калдыңыздар болушу керек. Рухтун жемиши болсо булар сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук, ак көңүлдүк, боорукердик, ишенимдүүлүк, момундук, өзүн өзү токтото билүү. Бардыгыбыз жакшы жаттап алсак, конкурска барсак, бардыгыбыз биринчи орунду алабыз. Бирок ошону жаттап эле коюп тим болбостон, өзүбүздүн жашообузду текшерип көрөлүчү. Ошол рухтун жемиши биздин жашообузда аткарылып жатабы же жокпу деп. Же болбосо оозубуз менен ар кайсысын оттоп, кыйратып коюп. Жөн эле сөзүбүз менен ар кайсысын айта бербестен, рухтун жемишин кандай жашоодо, кандай кылган учурда биз алып келе алабыз. Рух өзү биздин ичибизде жашагандыктан ошол жемиштерди алып келүүгө жардам берет. Ошондуктан ал мүмкүн эмес нерсе эмес. Мисалы үчүн, жазында себилген урук убакыттын өтүшү менен ал чоңойот. Анан күз мезгили келгенде, жыйын чогулта турган убакыт келгенде, ошол эгиндерди үйгө алып келишет дагы, анан саманды өртөп жиберишет. Ошондой сыяктуу эле рухтун жемиши жөнүндө эч бир оюбуз жок эле, үйрөнө турган дагы, умтула турган дагы бир каалообуз дагы жок боло турган болсо, анда ал адамдын ишеними кандай болуп калат? Ал жөн эле бош ыргытылган консервага окшогон адам болуп калат. Чындыгында биз ошону каалашыбыз керек, умтулушубуз керекпиз. Эң жакшы жөндөмдүүлүктөргө умтулгула, ошондо силерге мындан да жакшы жолдор көрсөтүлөт. Биз бир эле убакта көз ирмемде жеткилең боло албайбыз, бирок акырындык менен жеткилең болуп, өзгөрүлүп, анан Кудайдын астына келгенде денебизге чейин даңктуу денеге өзгөрүлө турган адамдарбыз. Мурунку убакытта биз рухтун жемиши болгон сүйүү, кубанычты өткөнбүз. Бүгүнкү биздин темабыз тынчтык. Бул рухтун жемиши боюнча ушул убакытта мен сиздер менен өтө кылдааттык менен чоң бир темада айтып жатабыз. Бул сөздү айткан сайын мага дагы жакшы ачылыштар болуп жатат. Рухтун жемиши бул мүмкүн эмес. Бардыгы мүмкүн боло турган.
рухтун жемишин алып келишибиз керекпиз. Бирок кээ бир адамдар ойлогондой өзүбүздүн жашообузда өзүнөн өзү эле пайда болот. Бунун баардыгын тогуз жемишти кандайча мен алып келе алам деп ойлочумун. Бирок андай эмес экенин мен дагы түшүндүм. Кудай тескерисинче ошол рухтун жемишин бизден талап кылат. Бүгүнкү өтө турган темабыз үчүнчү болуп саналган жемиш бул тынчтык. Сүйүү, кубаныч, тынчтык. Биз Кудайдын сүйүүсүнө ээ болдук. Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон адам сөзсүз түрдө анын жүрөгүндө кубаныч орнойт. Дайыма кубангыла. Куткарылган адам дайыма деген сөздүн мааниси кыйынчылык башыбызга түшөбү, жакшы күндөр болобу, кандай денеге байланышкан иштер болбосун, өлүм келе турган күндө дагы дайыма кубанышыбыз керекпиз. Эмне үчүн? Анткени ошол кубанычты Кудай өзү бизге берген. Кимдин жүрөгүндө кубаныч болгон болсо, ал адамдын жашоосунда сөзсүз түрдө тынчтык болот. Ошондуктан тынчтык, Кудай менен болгон тынчтык, Кудай менен болгон элдешүү бул дагы жемиш, рухтун жемиши болуп саналат. Кудайдын астында адам күнөө кетирип Кудайдан алыстап кеткен, душман катары жашап келген. Бирок Кудай ошого карабастан бизди баардыгыбызды сүйгөн Кудай душман болгон бизди өзүнүн жалгыз уулу айкаш-чыгачка кадалып кан төгүүсү менен бизди элдештирди, бизге тынчтык алып келди. Өлүмгө бара турган күнөөкөр адамды сактап куткарып коюу эле тим болбостон бизге тынчтыкты алып келди. Колосалыктар 1-бөлүм 20-аятта анын айкаш-чыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотулду. 1-Жакан 4-бөлүм 10-аятта сүйүү деген мындай: биз Кудайды сүйгөн жокпуз, бирок ал бизди сүйдү. Биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун ырайым курмандыгы катары берген. Ырайым курмандыгы эмне? Биз душман болуп жашаган адамдардан элек, бирок Кудай менен тынчтык жашоодо жашашыбыз үчүн ал өзүнүн уулун ырайым курмандыгы катары биз үчүн берди. Биз кетирген күнөөлөрүбүз үчүн Ыйса Машаяк айкаш-чыгачта өзүнүн төккөн ыйык каны аркылуу биз бара турган сотко, биз жазалана турган жерге соттолуп, жазаланып, бизге тынчтыкты алып келдик. Ышая 57-бөлүм 21-аятта Кудайдын сөзүндө эмне деп жазылат? Мыйзамсыздарга тынчтык жок деп айтылат. Кудайдын астында душман катары жашаган мыйзамсыз адамдарга тынчтык жок. Анткени күнөөдө жашаган адамдар тозокко бара жаткан адамдар. Бирок Ыйса Машаяк бүт канын төгүп, кайрадан тирилгенден кийин ал силерге тынчтык деп айтат. Ышая 53-бөлүм 5-аятта биздин мыйзамсыздыктарыбыз үчүн ал кыйналды, бизге тынчтык болуш үчүн ал жазага тартылды. Биздин бардык күнөөлөрүбүздү мойнуна алып, биз үчүн жарадар болду. Ал жазага тартылды, биз анын жарааты менен айыктык. Ыйса Машаяк келгенге чейин 700 жыл мурун Кудайдын сөзү боюнча айтылган чыныгында жазуу боюнча аткарылып, бизге тынчтык болуш үчүн Кудай тынчтыктын Кудайы. 1-Жакан 2-бөлүм 2-аятта биздин күнөөлөрүбүз үчүн биздин гана эмес, бүт дүйнөнүн күнөөлөрү үчүн чалынган ырайым курмандыгы, дүйнөнүн бүт күнөөсүн ал кечирди. Өтө күчтүү мамлекет менен кичинекей алсыз мамлекет экөө согуша турган болсо, кичинекей мамлекет, алсыз мамлекет эмне деп айтат? Биз өлөбүз же болбосо тигилерге жеңилебиз деп.
күчтүү мамлекет айтат, жок. Силер баары бир жеңилесиңер, андан көрөк тынчтыкты орнотолу, согушпайлы деп. Биз аны каалабайбыз деп, тынчтык келишими түзүлө турган болсо, тынчтык колун сунганда, тиги алсыз мамлекет качып кете турган болсо, албетте тынчтык орнобойт дагы, согуш башталат. Ошол айкаш-чыгашта биз үчүн тынчтык орноткон. Сенин мыйзамсыздыктарыңды тумандай, күнөөлөрүңдү булуттай таратам. Мага кайрыл, анткени сени кун төлөп куткарып алдым. Биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгын куткарып, андан кийин бизди чакырат. Эми кайрыл, келгиле. Силердин күнөөлөрүңөрдү баардыгын булуттай таратам, келгиле, кайрылгыла. Анткени мен силерди куткарып алдым. Анткени кимде ким ага ишене турган болсо, ар бир адам өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болсун деп. Ошол Кудайдын бизге берген тынчтыгы. Колосолуктарга 1-бөлүмдү ачабыз. Колосалыктарга 1-бөлүм 20-аят. 20-аяттан баштап 22-аятка чейин мен окуп берейин. Колосалыктар 1-бөлүм 20-аяттан 22-аятка чейин. Анын айкаш-чыгашта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Жаман ойлоруңардын, жаман иштериңердин айынан бир кезде Кудайга бөтөн жана душман болгон силерди да Кудай анын денеси өлүм аркылуу өзү менен элдештирди. Ал силердин өзүнүн алдында ыйык, кемчиликсиз жана айыпсыз кылып тургузуу үчүн ушундай кылды. Биз Кудайдан алыстап, Кудайга бөтөн жана душман болгон адамдарды, анын денеси өлүм аркылуу бизди элдештирди. Ошондуктан жердеги жазага тартыла турган асмандагынын баарын ал өзү менен элдештирүүнү туура көрдүк. Кудай тынчтыктын Кудайы. Анын денеси өлүм аркылуу өзү менен бизди элдештирди. Элестетип көрсөңүздөр, бизге окшогон күнөөкөрлөр Кудай менен элдешүүгө келдик деп. Бизди эми анын алдында ыйык, кемчиликсиз жана айыпсыз кылып туруубуз үчүн ушундай кылдык. Эми күн сайын ыйык руктун жетеги менен бизди кемчиликсиз, айыпсыз болуп туруубузду каалайт. Бул сөздөр өтө таң калыштуу. Бул Кудайдын бизге берген убадасы. Дагы бир жерди ачалы. Римдиктерге китеби. Римдиктерге китеби 5-бөлүм 10-аят, 11-аяттар. Римдиктерге 5:10-11. Анткени биз Кудайдын душманы болуп туруп, уулунун өлүмү аркылуу аны менен элдешип жатсак, анда элдешкенден кийин уулунун өмүрү аркылуу куткарыларыбыз да анык. Муну менен гана эмес, бизди Кудай менен элдештирген Теңирибиз Ыйса Машаяк аркылуу Кудайдын өзү менен да мактанабыз. Биз Кудайдын душманы болуп турган учурда анын уулунун өлүмү аркылуу Кудай менен элдештик. Биз Кудай менен элдешкенибиздин себеби Кудайдын жалгыз уулу биз үчүн өлүп өз жанын бергендиги үчүн бизге тынчтык алып келдик. Аны менен элдешкенден кийин уулунун өмүрү аркылуу куткарыларыбыз да анык. Ыйса Машаяктын өлүмү аркылуу тирилүүсү менен бизге жаңы үмүттү, жаңы жашоону берди.
Эми Кудай менен элдештирген Теңирибиз Ыйса Машаяк аркылуу Кудайдын өзү менен да мактанабыз. Ыйса Машаяктын ичинде чынында биз кубанычка ээбиз. Дагы бир жерди ачалы. Байыркы келишим Ышая китеби 54-бөлүм. Ышая 54-бөлүм 9-аят. 9-10 аяттар. Мен окуп берейин. Анткени бул мен үчүн Нухтун учурундагы суулардай. Мен мындан ары Нухтун учурундагыдай суулар жерди каптабайт деп ант бергендей сага каарданбайм. Сени жемелебейм деп ант бердим. Тоолор жылат, дөңсөөлөр солкулдайт, бирок менин ырайымым сенден четтебейт. Менин тынчтык келишимим бузулбайт, дейт сага ырайым кылуучу Теңир. Бул сөздөрдү карап көрсөк, өтө таң калыштуу. Нухтун учурундагы убакытты карап көрсөңүздөр. Нухтун убагында бул дүйнө Кудайдын астында күнөө кетиргендиги үчүн топон суу менен Кудай соттоп жок кылган. Топон суу бүткөндөн кийин ал күн желеси же болбосо асан үсөн аркылуу кайрадан бул дүйнөнү суу менен соттобойм деп ант берген. Күн желеси же болбосо асан үсөн деп айтабыз, ошол 7 түстүү го. 7 жолу ант берди. Кайрадан суу менен соттобойм деп, адамдар кетирген күнөө үчүн эми кайрадан суу менен соттобойм деп. Ыйса Машаяк биздин күнөөлөрүбүздү айкаш чыгашта толугу менен кечиргендиктен кайрадан соттобойм деп ант бердим. Тоолор жылат, дөңсөөлөр солкулдайт. Кудай бул дүйнөнү соттой тургандыгы жөнүндө айтылат. Чоң тоолор жылат, дөңсөөлөр солкулдайт. Бирок Кудайдын сөзү, Кудайдын келишими өзгөрбөйт. Бул дүйнө жок кылып кырылган күндө дагы Кудайдын бизге берген тынчтык келишими эч качан бузулбайт. Анткени бул Кудайдын анты, Кудайдын убадасы болгондуктан. Римдиктер 5-бөлүм 1-аятта биз ишенимибиз аркылуу акталдык. Биздин Теңирибиз Ыйса Машаяк аркылуу Кудай менен тынчтыкка ээбиз. Ишеним аркылуу бизге окшогон күнөөкөрлөр акталып, эми Ыйса Машаяк аркылуу Кудай менен тынчтыкка ээ болдук. Руханий жашообуз эми Кудай менен болгон тынчтыкка ээ болуп жашоо. Ар дайым, дайыма боло турган нерсе. Кудай менен тынчтык дайыма орноп турушу керек. Эмне үчүн? Анткени куткарылуу эч качан жок болбойт, бирок туура эмес жашай турган болсок, тынчтык бузулуп калышы мүмкүн. Аял менен күйөөсү бир үй бүлө куруп жашайт дагы, андан кийин аялы күйөөсү менен күн сайын эле урушуп, чыр чатак боло турган болсо, тынчтык орнобой калат ал үй бүлөдө. Кичинекей бир болбогон нерсе үчүн экөө урушуп жада калса, ажырашканга чейин барышат. Билесиздер го буну. Анткени тынчтык жок болот, тынчтык жок болунат. Тынчтык жок боло турган болсо, сүйүү эмес, кубаныч дагы эч нерсе жок болот. Ошондуктан тынчтык орноп туруш үчүн аялы дагы, күйөөсү дагы күн сайын аракет кылышы керек. Бири-бирин түшүнүүгө аракет кылып, бири-бирин сыйлаганга аракет кылышы керек.
бири-бирин сүйүп жашаганга, ошол учурда гана тынчтык ар дайым үй бүлөдө орноп турат. Ошондой сыяктуу эле куткарылган адамдын жашоосунда дагы Кудай менен тынчтык ар дайым орноп турушу үчүн туура эмес жашоону жашай турган болсок, анда тынчтык жок болуп кетиши мүмкүн. 2-Корунтуктар 5-бөлүм 20-аятта элчи Павыл Корунттагы бир туугандарга кайрылып эмне деп айтат? Биз Машаяктын атынан келген элчилербиз. Кудай Машаяктын атынан суранабыз, Кудай менен элдешкиле деп. Машаяктын атынан силерден суранабыз, Кудай менен элдешкиле. Куткарылган адам Кудай менен элдешкен, анда эмне үчүн кайрадан Кудай менен элдешкиле деп айтылат? Корунттагы бир туугандар куткарылууга ээ болушкан, бирок тынчтык жок болуп кеткен. Кудай менен болгон тынчтык, Кудай менен болгон баарлашуунун негизинде орноп турушу керек. Бирок Корунттагы бир туугандар ошол тынчтыкты жоготуп алышкан эле. Кудай менен болгон тынчтык жашообузда Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуунун негизинде аткарылышы керек. Филиппиликтер 4-бөлүм 9-аятты чогуу ачалы. Филиппиликтерге 4-бөлүм 9-аят. Филиппиликтерге 4-бөлүм 9-аят. Менден эмнени үйрөнсөңөр, эмнени кабыл алсаңар, эмнени уксаңар, эмнени көрсөңөр, ошону аткаргыла. Ошондо тынчтыктын булагы болгон Кудай силер менен болот. Элчи Павыл Филиппиликтерге көп нерсени үйрөткөн эле. Кудайдан кабыл алган сөз менен үйрөткөн эле. Менден эмнени үйрөнсөңөр, эмнени уксаңар, эмнени көрсөңөр, анда кандайча аткара турганыңарды менден үйрөнгүлө. Ошондо гана тынчтыктын булагы болгон Кудай силер менен болот. Тынчтыктын Кудайы силер менен болот. Сүйүүнүн Кудайы, тынчтыктын Кудайы силер менен чогуу болот. Ошондо гана. Ошондо деген сөз ыйык жазууда көп жолу кайталанат. Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Өмүрүңөрдүн акырына чейин ишенимдүү болгула. Ошондо силерге өмүр таажысы берилет. Ошондо деген сөз көп жазылат. Эгерде силер Кудайдын сөзүнө тил алчаак болсоңор, ошондо тынчтыктын булагы болгон Кудай силер менен болот. Бул тынчтык Кудайга тил алчаак болуунун негизинде орнотулат. Кудайдын сөзүнө тил алчаак болбосок, анан Кудайдын тынчтыгына ээ болдук деп сүйүнүп, мактанып жүрө бере турган болсок, анын баардыгы жалган болуп калат. Ошондуктан Кудай менен элдешкиле. Тил алчаак жашоонун негизинде, баарлашуунун негизинде, ошондо гана Кудай менен тынчтык орногондуктан элдешүү дагы болот. Ышая китеби 26-бөлүмдө руху бекем болгон адамды жеткилең тынчтыкта сактайт. Руху бекем адам кандай адам? Адамдын жүрөгү Кудайга байланышкан, Кудайга умтулган адам. Кээ бир адамдар бар го, мындай өзүнүн максатын туура көрөт дагы анан ошого умтулат. Ошондой сыяктуу эле биздин жүрөктөрүбүздү Кудайдын сөзүнө бекем коюп, ошого умтулуп, эч бир өзгөрүүсүз тил алчаак болуп жашаган адам, руху бекем адам, ошол жеткилең тынчтыгы менен дайыма аны сактап келет.
куткарылууга ээ болдук деп эле, тынчтыкка ээ болдук деп сүйүнө бербегиле. Анткени туура эмес жашай турган болсок, тынчтык кетип калышы мүмкүн. Мисалы үчүн, ата-энесинин баласы дагы аларды бир кан бириктирет, бир жашоо бириктирет. Бирок алар дагы татыктуу жашоо менен жашабаса, тынчтык жоголуп кетет. Ошондуктан ар бирибиз аракеттерди жумшашыбыз керекпиз. Кудайдын биз менен болгон тынчтыгы дайыма орной тургандай кылып, дайыма аракеттенишибиз керекпиз. Өзүбүзгө жага тургандай жашоо менен жашай бербестен, Биринчи Корунтуктар 1-бөлүм 9-аятта Теңирибиз Ыйса Машаяк менен мамилелешүүгө чакырган Кудай ишенимдүү. Ыйса Машаяк аркылуу Кудай менен болгон мамилелешүүбүз, баарлашуубуз ошол биздин жыйын, ошол биздин баарлашуу болот. Ошол жыйындын ичинде биринчиден тынчтык орношу керек. Корунттагы бир туугандар куткарылууга ээ болушкан эле, бирок ишеним жашоосунда ар кандай кыйынчылыктар пайда болгон. Эмне үчүн? Анткени бир туугандардын ичинде бири-бирине көрө албастык, уруш талаш, чыр чатак чыккандыктан, бирине ишенбестик пайда болгондуктан Кудай менен болгон тынчтык талкаланды. Ошондуктан Корунттагы бир туугандарга кайрадан кайрылып айтат, Кудай менен элдешкиле, Кудай менен тынчтыкты орноткула деп. Кудай каякта? Кудай куткарылган адамдардын жамаатында, жыйынында чогуу. Бизди дагы дайыма баарлашууга, мамилелешүүгө Кудай чакырат. Кудай менен чогуу тынчтыкта болгон учурда ошол баарлашуу же болбосо мамилелешүү орнойт. 1-Жакан 1-бөлүм 3-аятта силер менен биздин ортобузда мамиле болушу үчүн биздин мамиле Ата жана анын уулу Ыйса Машаяк менен болгон мамиле. Биздин мамиле Ата жана анын уулу Ыйса Машаяк менен болгон мамиле. Бул жыйынды билдирет. Бул өтө ыйык мамиле. Жыйындын ичинде биринчиден тынчтык орношу керек. Муну силерге кубанычыңар толук болушу үчүн жазып жатабыз. Куткарылган адамдардын ичинде тынчтык болгон учурда гана кубанычыбыз ушунчалык толук болуп турат. Үй бүлөдө дагы тынчтык талкаланып кала турган болсо, кубаныч дагы жоголот. Билесиздер го аны жакшы. Ошол кубаныч толгон, тынчтык толгон үй бүлө, тынчтык талкаланып кала турган болсо, тозокко окшогон үй бүлө болуп калат. 1-Жакан 1-бөлүм 5-аяттан 7-аятка чейин мазмунду карап көрө турган болсок, Кудай жарык, анда эч кандай караңгылык жок. Кудай жарык болгондуктан жарык менен караңгылык кантип бир жерде чогуу боло алсын? Мамилебиз, Кудай менен мамилебиз бар деп жатып, анан бирок караңгылыкта жүрө турган болсок, анда жалган айткан болобуз. Чындык боюнча мамиле кылган жокпуз. Жарыкта жүрөбүз деп айтабыз, бирок чынында жүрөгүбүздө Кудайдын астында, адамдардын астында кандайдыр бир күнөөнү жашырып жаткан адамдарбыз. Жалган айткан адамдар болуп калабыз. Жарыкта жүрүү деген эмне?
Кудайда эч кандай караңгылык жок. Кудайды алдап кутула алабызбы? Кудай менен мамилебиз түз деп айтып коюп, жарыкта жүрөбүз деп коюп, караңгылыкта жүрө турган болсок, анда мамилебиз жок болот. Кудай менен мамиле орнобосо, бир туугандар менен мамиле кантип орносун? Бир туугандардын арасынан бирөөсү айтат, биз бири-бирибизди сүйөлү, мамиледе чогуу бололу деп аябай жакшы сүйлөйт дагы, анан өзүнүн жашоосун карап көрсөң, өтө жаман иштерди кылып жүргөн адам. Анын баардыгы ачыкка чыгат сөзсүз түрдө, бирок ачыкка чыкпаган күндө деле Кудай баардыгыбызды көрүп турат. Мамиледе болуу эч бир жалган жок болушу керек. Жарыкта болгон болсок, анда бири-бирибиз менен мамилебиз да жана анын уулу Исанын каны бизди ар кандай күнөөдөн тазалайт. Куткарылганыбыз түбөлүк күнөөлөрүбүз кечирилди, бирок биз жеткилең болбогондуктан куткарылуудан кийин деле күнөө кетирип алабыз. Бирок куткарылган адамдын жашоосунда кичинекей бир күнөө болгон күндө дагы ошол ачыкка чыгарылат. Анткени биз жарыкта жашай турган адамдарбыз. Жарык менен караңгылык эч качан чогуу боло албайт. Качан гана биз жарыкта боло турган болсок, бири-бирибиздин мамилебиз түз болсо, анда Ыйса Машаяктын каны дайыма бизди ошол кичинекей күнөөлөрдөн тазалап турат. Элдешүү жолбосо тынчтык маанисин карап көрө турган болсок, бир мамиле, Кудай менен болгон мамилебиз, Кудайдын ичинде кубануу, Кудай менен кубануу, тынчтык орнотуу. Кудай менен тынчтык орнотууга тоскоолдук жараткан бардык күнөөдөн арылышыбыз керекпиз. Күнөөнү жашырып коюп, анан Кудай менен кантип тынчтык жашоодо жашай алабыз? Кудай менен бир мамиледе болуу, тынчтык жашоодо жашоо бул өтө оңой нерсе эмес. Жакып 4-бөлүм 4-5 аяттарды сиздер билесиздер болуш керек. Бузуктук кылуучулар, бул дүйнө менен достук Кудайга каршы кастык экенин билесиңер. Же ыйык жазуудагы Кудай ичибизге салган рух кызганчаактык менен сүйөт деген сөз жөн эле айтылды деп ойлойсуңарбы? Аялы менен күйөөсү үйлөнүп, жакшы жашап жатып, анан кийин бир күнү аялы башка эркекти көрүп, жакшы көрүп, ээрчип кетип кала турган болсо эмне? Ал бузуктук кылган аял болуп калат. Жүрөгүндө бузуктук кылдыбы, денеси менен бузуктук кылдыбы, бирок ал күнөө кетирди. Куткарылган адамдарды Кудай ушунчалык сүйөт, билесиздерби? Жеткилең сүйүү менен сүйгөндүктөн эми биз дагы Кудайды сүйүүбүздү каалайт. Бизди кызганчаактык менен сүйөт. Бул дүйнө менен дос боло ала турган болсок, бул дүйнөдө жана дүйнөдөгү болгон нерселерди сүйбөгүлө дейт. Ал бузуктук кылган адам менен барабар. Бул дүйнө менен достук Кудайга каршы кастык экенин билбейсиңерби же? Кудай ичибизге салган рух кызганчаактык менен сүйөт. Мурун бир китепти окуп көрсөм, ошол күйөөсү өзүнүн аялы ушунчалык сулуу, акылдуу болгондуктан анан ишке чыкканда эркектердин баардыгы анын аялын карайт экен. Анан мактанып жүрөт дейт. Менин аялымды эркектердин баары жакшы көрөт деп. Ошол адам, эркек туура кылганбы? Ырдын ыры китебинде жазылгандай,
бекитилген кудук, мөөр басылган булак сыяктуудай. Биз бардык нерседен дагы Кудайды биринчиден болуп сүйүшүбүз керекпиз. Кудайды сүйбөстөн бул дүйнөнүн нерсесин сүйө турган болсок, анда Кудай бизди кызганат. Биз тескерисинче рухту четке каккан болуп калабыз. Анда жыйынтыгында тынчтык орнойбу. Башка эркекти сүйүп коюп, башка аялды сүйүп коюп, үй бүлө куруп жашай бере турган болсо, ал албетте жалган, тынчтык талкалана турган үй бүлө болуп калат. Колоссалыктар 1-бөлүм 22-аятты окуйлу. Колоссалыктар 1-бөлүм 22-аят. Кудай анын денеси өлүм аркылуу өзү менен элдештирди. Ал силерди өзүнүн алдында ыйык, кемчиликсиз жана айыпсыз кылып тургузуу үчүн ушундай кылды. Бизди элдештиргендиктен эми анын алдында ыйык, кемчиликсиз, айыпсыз кылып туруубузду каалайт. Кудай менен элдешкенибиздин себеби эмне? Кудайдын астында эми ыйык, кемчиликсиз, айыпсыз болуп турушубуз керекпиз. Айып китеби чогуу ачалы. Айып китеби 22-бөлүм. Айып 22-бөлүм 21-аят. Айып 22-бөлүм 21-аят. Чогуу окуйлу. Кудайга жакында, аны менен элдеш, ушул аркылуу сага жакшылык келет. Кудайга жакында, аны менен элдеш, ошондо гана сага жакшылык келет. Ошондо гана жакшылык келет. Кудайга жакындаса, Кудай менен элдешкен болсок, ошондо сага жакшылык келет. Кудай менен тынчтыкты ар дайым орнотуу бул өтө маанилүү болуп саналат. Кудай менен элдештирген Кудай эми биздин руханий жашообузда дайыма тил алчаак болуп, ошол тынчтыкты сактап жашашыбызды каалайт. Тил алчаак болбой туруп, күнөөбүздү жашырып жашай турган болсок, анда тынчтык талкаланып калат. Матай 5-бөлүм 9-аятта Ыйса Машаяктын айткан сөзүн карай турган болсок, тынчтык орнотуучулар бактылуу. Анткени алар Кудайдын уулдары деп аталышат. Матай 5-бөлүмдө Матай 5-бөлүмдү дагы биз кенен үйрөнгөнбүз. 8 бакыттын түрү жазылат. 7 бакыт бул тынчтык орнотуучулар бактылуу. Анткени алар Кудайдын уулдары деп аталышат. Тынчтык Кудай менен болгон тынчтык, андан сырткары куткарылган адамдардын ортосунда орногон тынчтык. Тынчтык орноду, андан сырткары Кудайдын уулдары деп аталышты. Эми ошого мөөр коюлган. Андан кийин чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Руху жакырлар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Мен үчүн корду көрсөңөр, мен үчүн куугунтукталсаңар, мен үчүн жалган жалаага калсаңар бактылуусуңар. Эми Кудайдын уулдары катары 7 ошол бакыт куткарылган адамдардын жашоосунда аткарыла турган. Качан чыныгы татыктуу жакшы кабар үчүн куткарылган адамдын жашоосу башталганда гана
ыйса үчүн кордук көрөт, ыйса үчүн куугунтукталат, ыйса үчүн жалган жалаага кабылышы мүмкүн. Жыйын болсо Кудай менен бир тынчтык орногон жыйын. Кудай менен куткарылган адамдардын ортосундагы болгон тынчтык мамилеси. Ошондуктан куткарылган адам башка бир туугандар менен чогуу тынчтыкта болушу керек. Биринчиден Кудай менен орнойт, экинчиден куткарылган адамдардын ичинде. Силерге жаңы осуят берем, бири-бириңерди сүйгүлө. Матай 5-бөлүмдө 23-24 аятта силер качан курмандык чалынуучу жайга курмандыгыңарды алып келгенде, бирок ошол учурда бир тууганыңардын каршы бир нерсеси бар экенин түшүнгөндө, анда биринчиден барып бир тууганы менен элдешип, ошол курмандык алып келгенге чейин, андан кийин гана курмандыгыңды алып кел дейт. Бул эмнени билдирет? Бир туугандардын ичинде элдешүү жок болсо, анда Кудай менен элдешүү болбойт. Кудай ал адамдын курмандыгын да кабыл албайт. Бир туугандар менен элдешүүсү жок болсо, Кудай ал адамды каалабайт. Жандай эмеспи? Эгерде биз көзүбүзгө көрүнгөн бир туугандарды сүйбөй туруп, көрүнбөгөн Кудайды кантип сүйө алабыз? Матай 6-бөлүм 14-аятта эгерде силер башкалардын күнөөлөрүн кечирбей турган болсоңор, анда атаңар да силерди кечирбейт. Эгерде бир тууган мисалы үчүн оозу менен, сөзү менен, же болбосо кыймыл аракети менен, жүрүш турушу менен күнөө кетирип койду, бирок мен аны жек көрөм. Мына, сен мага мондай кылдың беле? Сага көрсөтөм деп жашай турган болсо, анда тынчтык да орнобойт, мамилелешүү да жок болот. Анткени аны кечирген жок. Эгерде башкалардын күнөөлөрүн кечирбесеңер, анда атаңар да силердин күнөөлөрүңөрдү кечирбейт. Ал эмнени билдирет? Кудай менен элдешүү жок болот. Өзү менен биринчиден жек көрүү боло турган болсо, бири-бирин көрө албаса, анда кантип элдешүү болсун? Батыраяктан элдешкенге аракет кылыш керек. Кудайдын алдында сыйынганга чейин, кызмат кылганга чейин биринчиден барып кечирим сурашы керек. Бири-бирин кечирбесе, Кудай да силердин күнөөлөрүңөрдү кечирбейт. Күнөө кечирилбесе, анда биздин мамилебиз Кудай менен туура орнойбу? Ошол себептер менен бир туугандардын бири-бирине болгон мамилеси болбосо, жок, мен тиги бир тууганды жек көрөм, анын кебетесин да көргүм келбейт, жыйынга дагы барбайм десе, ал Кудайды чындыгында жек көргөнү, Кудайды көргүсү келбеген адам. Мисалы үчүн, ата-эненин балдары дагы бири-бирин сүйүп, бири-бирин ушунчалык карап, аяп караса, ата-энеси дагы аны көрүп ушунчалык кубанат. Тескерисинче, ата-энеси бири-бирин жек көрүп, урушуп, талашып, соккулай бере турган болсо, анда ата-энеси кайгырат. Петр эмне деп сурайт Ыйсадан? Мага каршы күнөө кылган бир тууганды канча жолу кечиришим керек дегенде, Ыйса эмне деп жооп берет? Сага айтайын, 7 жолу эмес, 70-тен 7 жолу. 70-тен 7 жолу болсо канча болот деп эми ошону санап отурабызбы? Ар дайым.
Жүйүт Искариот болсо Ыйсаны сатып жибере тургандыгын ал дайыма билген, бирок Ыйса аягына чейин аны сүйгөн, алардын буттарындагы жууп берген. Бутун жуу деген бул сүйүүсүн билдирген. Аягына чейин. Жүйүт болсо аягына чейин Ыйсанын болгон сүйүүсүнөн баш тарткан. Ыйса Машаяк бизди кандай сүйсө, биз дагы Кудайды ушунчалык сүйүшүбүз керекпиз. Мен эч качан аны кечирбейм. Жок, мындан ары мен чыдабайм. Тынчтык талкаланып калган. Эфестиктерге 4-бөлүм 32-аятта бири-бириңерге кайрымдуу, боорукер болгула. Анткени Кудай силерди Машаяк аркылуу кечиргендей, силер да бири-бириңерди кечиргиле. Бири-бириңерге кайрымдуу, боорукер болгула. Бардыгыбыз бул жашоодо жашап жатканда ар бирибиздин эле кыйынчылыктарыбыз болот. Биринчиден бири-бирибизге кайрымдуу, боорукер, кечиримдүү болушубуз керекпиз. Эгерде биз ал жашоо менен жашабасак, анда бизди ким кечирет? Бизге ким боорукер кылат? Боорукердик кылат. Бири-бирин жек көрүп, көрө албай ушундай жинденип турса, анда жүрөгү ооруган бир тууган кайсыл жакка барып сооротулат? Кудай менен болгон тынчтык өтө маанилүү. Бул сөздөрдүн бардыгы жыйын ичиндеги бир туугандарга айтылган сөздөр. Машаяктын ичинде Машаяк аркылуу кечиргендей, бири-бириңерди силер да кечиргиле. Биз түбөлүккө кечирим алган адамдарбыз. Эми түбөлүк кечиримге ээ болгон адамдар ошол бир тууганыбыздын кичинекей бир күнөөсүн кечире албайбызбы? Колосалыктар 3-бөлүмдү дагы ачабыз. Колосалыктар 3-бөлүм 13-аят. Көтөрүмдүү болгула, бири-бириңерди кечиргиле. Эгерде бири-бириңерге нааразычылыгыңар бар болсо, Машаяк силерди кечиргендей, силер да кечиргиле. Булардын бардыгынын үстүнөн сүйүүнү курчаңгыла, ал жеткилеңдиктин куру. Көтөрүмдүү болгула, бири-бириңерди кечиргиле. Туура эмес кылган иштери боло турган болсо, аны кечке кемсинтип жемелей бербей, бири-бириңерди кечиргиле. Тиги киши бизге каршы бир нерсе кылабы, бирок биз ар дайым кечиримдүү болушубуз керекпиз. Көтөрүмдүү болгула. Кээ бир адамдар жакындагандан да коркушат. Сөз дагы сүйлөшпөйт. Бири-бириңерди кечиргиле. Машаяк силерди кечиргендей, силер да кечиргиле. Машаяк бизди кечирбей турган болсо, ал бир тууган мага каршы кандайдыр бир туура эмес иш кылсын, бирок менин туура эмес иштерим, менин күнөөлөрүм Кудайдын астында ушунчалык көп экенин биз түшүнүшүбүз керекпиз. Бир туугандар менен тынчтык, Кудай менен болгон тынчтык, жыйындын ичиндеги тынчтык бардыгынын үстүнөн сүйүүнү курчаңгыла, ал жеткилеңдиктин куру.
Бизди бардыгыбызды бир кылып бириктире турган бул бир гана сүйүү. Сүйүү жок боло турган болсо биз кантип биригет элек? 15-аят. Чоң окуйлу. Жүрөгүңөрдө машаяктын тынчтыгы бийлик кылсын. Силер бир дененин мүчөлөрү катары ушул тынчтыкка чакырылгансыңар. Ыраазычылык билдирүүчүлөрдөн болгула. Машаяктын тынчтыгы силердин жүрөктөрүңөрдө бийлик кылсын. Машаяктын тынчтыгы биздин жүрөгүбүздө бийлик кылсын. Ошол тынчтык дайыма биздин жүрөктөрүбүздө бийлик кылыш үчүн буга чейин айтылгандай Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуп, ошол тынчтык сөз түрдө ар дайым менин жүрөгүмдү бекемдей тургандай кылып, бийлик кыла тургандай кылып, Ыйса Машаяк ал ошол жыйындын башы болуп саналат. Биз бардыгыбыз анын денеси түзөбүз. Дененин мүчөлөрү катары ушул тынчтыкка чакырылгансыңар. Аял менен күйөөсүнүн ортосунда дагы тынчтыкты орнотуу бул өтө кыйын, оңой нерсе. Бири-бирине чыдамдуу болуш керек, бири-бирин кечириши керек, бири-бирин сыйлашы керек, бири-бирин туура түшүнүшү керек. Андай аракеттер жок болсо, үй бүлөдө дагы тынчтык орнобойт. Ар бир адам өзүн эле эмес, өзгөнү да ойлогонду билиши керек. Сүйүү деген чыдамдуу болот. Сүйүү деген боорукер болот. Сүйүү көрө албастык кылбайт. Силер тынчтыкка чакырылгансыңар. Ыраазычылык билдирүүчүлөрдөн болгула. Дайыма кубангыла, бардыгына ыраазы болгула. Кудайдын асында Кудайга ыраазычылык билдирүү менен жашай турган болсок, тынчтык ар дайым орнойт. Олимпиада оюндары уюштурулганда, анан оюндар туура эмес жакка кете турган болсо, ошол жерде судья ошол эле замат оюнду токтотот. Анан кайсыл жерден туура эмес ката кетти, ошону текшерип чыгышы керек. Биздин жашообузда Кудай менен тынчтык талкаланып кала турган болсо, анткени ошол тынчтык бир туугандар менен дагы түздөн түз байланышы бар. Биздин жүрөктөрүбүздөгү бардык нерсени сезет. Машаяктын тынчтыгы дайыма бийлик кыла тургандай кылып аракет кылышыбыз керекпиз. Биз жыйын ичинде дайыма биримдикте болгонго аракет кылышыбыз керекпиз. Мүмкүн болушунча бардык адамдар менен тынчтыкта болгула. Биринчи Корунтуктар 10-бөлүмдө да жазылат. Ар бир адам өзүн гана ойнобостон өзгөнү да ойлосун. Анткени кээ бир адамдар барго, өзүнөн башканы билбеген адамдар, эгоист адамдар. Тиги бир туугандарды жүрөктөрүн оорутуп албайын деп дагы биз аракет кылышыбыз керекпиз. Башка кичинекей баланы төрөгөн апасы кандай сүйүүсүн арнап кантип аны чоңойтот, ошондой мамиле менен
Биринчи Корунтуктар 14 бөлүм 33 аятта Кудай тартипсиздикти эмес, тынчтыкты каалайт. Азыркы жашоодо дагы болуп аткан нерселерди карап көрө турган болсок, кичинекей бир нерсе боло турган болсо, адамдар ошол замат эле урушуп, бири-бирине атырылып чыгып, анан жыйында да ошол нерселер болсо болобу? Кудай тартипсиздикти эмес, тынчтыкты каалайт. Кудайдын эрки ага туура, дал келбейт. Жыйындын ичинде бири-бирибизге чыдамдуу болуп, бири-бирибизге боорукердик менен мамиле кылып, көзгө көрүнбөгөн Кудайдын сүйүүсү менен бири-бирибизди сүйүп, анткени Кудай тынчтыкты каалагандыктан ошол жөнүндө көп ой жүгүртүүлөрдү жүргүзүшүбүз керекпиз. Жыйындын ичинде эч качан көрө албастык, уруш талаш болбошу керек. Биздин жыйында деле жаңы башталып жаткан учурда карап көрсөңүздөр, бири-бирине ачууланып, көрө албастык кылып, жек көрүп, азыр бардык бир туугандардын же болбосо жыйындардын ишеними бекемделгендиктен эми андай көрүнүштөр жок. Римдиктерге китеби 12 бөлүм 18 аятта мүмкүн болушунча бардык адамдар менен тынчтыкта болгула. Бул сөздү туура эмес түшүнө турган болсок, бардык адамдар кимди билдирет? Куткарылган адамдарга тиешелүү. Бардык адамдар менен тынчтыкта болгула. Тынчтыкты сактагыла. Мисалы үчүн, эки адам биригип бир тынчтыкты орнотуш үчүн дагы бул өтө кыйын нерсе. Жүйүттөрдүн мындайча макалы бар. Эгерде эки адам чогула турган болсо, 3 бир деноминацияны жаратып жиберет деп. Андай болбошу керек. Биз куткарылган адамдардын бардыгы эми ошол орногон тынчтыкты сактап калышыбыз керекпиз. Анткени ошол рухтун жемиши болуп саналат. Ошондуктан Машаяктын денеси болгон жыйындын ичинде бири-бирибизди түшүнүүгө, бири-бирибизди сүйүүгө, ишеними алсыз адамдар болобу, кемчиликтерди алып жүргөн бир туугандар болобу, ошолорго биз туура мамиле кылып, тынчтыкта болушубуз керекпиз. Еврейлерге 12 бөлүм 14 аятта бардык адамдар менен тынчтыкта болууга жана ыйык болууга умтулгула. Ыйык болмоюнча эч ким Теңирди көрбөйт. Бул сөздү мен өтө башкача кабыл алдым. Анткени ыйык болмоюнча эч ким Теңирди көрбөйт. Бул куткарылган адамдарга бизге айтылган, бизге тиешелүү сөздөр. Куткарылган адамдар бири-бири менен тынчтыкта болууга, ыйык болууга умтулушу керек. Куткарылган адамдар сөз түрдө жашоосунда аткарыла турган сөздөр, аткара турган иш. Бардык адамдар менен тынчтыкта болууга жана ыйык болууга умтулгула. Кимде-ким бул сөзгө тил албаган болсо, анда ал Теңирди көрбөйт. Бул өтө маанилүү сөздөр. Кээ бир адамдар бул сөздү уккан күндө деле мен диниде жашаган адам болгондуктан мунун баарын кантип аткарайын деп. Бирок биздин ичибизде ыйык рух жашагандыктан бизге ошол ыйык рух жардам берет. Анан кантип мүмкүн эмес болсун.
2 Тимотей 2 бөлүм 22 аятта теңирде чын жүрөктөн чакыруучулар менен адилеттикти, тынчтыкты сактоого умтул. Теңирди чын жүрөктөн чакыруучулар менен бирге адилеттикти жана тынчтыкты сактоого умтул. Биримдикте болуп, ошол тынчтыкты сактоого умтулушубуз керекпиз. Накыл сөздөр 12 бөлүмдө тынчтык орнотуучулардын жүрөгүндө кубаныч болот. Тынчтык кыйрап калган, кулап калган жерде кубаныч дагы жоголот. Римдиктер 14 бөлүм 17 аятта Кудайдын падышачылыгы тамак же суу эмес. Тескерисинче ыйык рух берген адилеттик, тынчтык жана кубаныч. Римдиктер 14 бөлүмдө жазылат. Бирөө тамак жейт, бирөөсү жебейт. Ошонун негизинде бирөө жейт, жебейт деп аны басынтпасын. Тескерисинче аларды туура кабыл алып, аны соттобосун. Жей турган, иче турган анын бардыгы бир чоң көйгөйдү жаратпайт. Анткени Кудайдын падышачылыгы тамак же суусундук эмес. Ыйык рух берген адилеттик, тынчтык жана кубаныч. Кудай берген адилеттик, тынчтык жана кубаныч бар. Римдиктер 15 бөлүм 7 аятты чогуу ачалы. Римдиктер 15 бөлүм 7 аят. Римдиктер 15 бөлүм 7 аят. Кудай даңкталышы үчүн Машаяк силерди кабыл алгандай, силер да бири-бириңерди кабыл алгыла. Машаяк силерди кабыл алгандай. Эмнени билдирет? Бизге окшогон алсыз, күнөөкөр адамдарды Кудай бардыгыбызды кабыл алды. Өзүнүн ырайымы менен бизди куткарып алды. Кудай бизди кабыл алып, Кудай даңкталыш үчүн ошондой сыяктуу эле силер да бири-бириңерди кабыл алгыла. Эмне үчүн мындай сөздөр жазылган? Кудай бизди кандай кабыл алса, биз дагы ошол жүрөгүбүз менен, боорукер жүрөктөрүбүз менен бири-бирибизди кабыл алышыбыз керекпиз. Кээ бир учурда жыйындарда пасторду жакшы көргөн адамдар, жаман көргөн адамдар деп да экиге бөлүнүп алышат экен. Ошондойго чейин жете турган болсо, анан кантип бири-бирин кабыл алышат? Ыйса Машаяк бизди кандай кабыл алган болсо, бири-бириңерди да ошондой кабыл алгыла. Жүрөктөрүбүздү чоңойтушубуз керекпиз. Жүрөктөрүбүз океанга окшошу керек. Океан деген таза, жаман нерселерди, кир нерселердин бардыгын тазалап кетет. Бири-бирибизди кабыл алып, тынчтыкта чогуу болуп, бири-бирибизди сыйлап, урматтап, Кудайдын эркин аткарышыбыз үчүн. Марк 9 бөлүм 50 аятта силер ичиңерде туз болсун, бири-бириңер менен ынтымактуу болгула. Туз жөнүндө эмне үчүн айтылат? Тамакты даамдуу кыла турган, мисалы үчүн капустаны туздаганда дагы туз керектелет. Туз эмне үчүн себилет? Туз себилгенде ошол катуу капуста жумшарат дагы, анан өзүнүн даамын чыгарат. Кимчи же болбосо чимчи даамдуу деп айтабыз. Негизинде ал капуста эмес, ошол капустаны жибиткен, капустанын даамын чыгарган бул туз болуп саналат. Туз эригенде гана ошо өзүнүн даамын чыгара алат. Бири-бириңер менен ынтымактуу болгула. Биз туз эриген сыяктуудай, биз дагы өзүбүздү дайыма
бир нерсе үчүн жумшаганды билишибиз керекпиз. Ынтымакта болуу, тынчтык орнотуу бул өтө маанилүү болуп саналат. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Экинчи корундуктар 5-бөлүмдү ачабыз. Экинчи корундуктар 5-бөлүм. Экинчи корундуктарга 5-бөлүм 18-19 аяттар. 18-19 аяттар. Мунун баары Кудайдан, Кудай Машаяк аркылуу бизди өзү менен элдештирди жана бизге элдештирүү кызматын берди. Анткени Кудай Машаяктын ичинде дүйнөнү өзү менен элдештирди. Адамдардын күнөөлөрүн эске алган жок. Бизге болгон Кудай менен элдешүү жөнүндөгү сөздү жарыялоону тапшырды. Ошентип биз Машаяктын атынан келген элчилербиз. Кудай өзү биз аркылуу адамдарга кайрылып жатат. Машаяктын атынан суранабыз. Кудай менен элдешкиле. Бул аяттар аркылуу баардыгы Кудайдан, Машаяк аркылуу бизди өзү менен элдештирди. Биринчиден, бизге элдештирүү кызматын берди. Биринчиден, Кудай менен элдештирди. Ошол элдешүүнү, тынчтыкты сакташыбыз керекпиз. Андан кийин ошол тынчтыкка ээ болгон адамдар бизге элдештирүү кызматын берди. Бул кызмат эмнени билдирет? Куткарылууга ээ боло элек адамдар, Кудайдан алыстаган адамдар, Кудайдын ыйык, Кудайдын боорукер экендигин билбеген адамдарга жакшы кабарды жеткирип, куткарылууга келе тургандай кылып, Кудай менен элдеше турган кызматты бизге берди. Элдештирүүгө алып келе турган кызматын берди. Бизге болсо Кудай менен элдешүү жөнүндөгү сөздү жарыялоону тапшырды. Биздин күнөөлөрүбүздү Ыйса Машаякка тапшырып, биздин күнөөлөрүбүздү эске алган жок. Эми ошол Кудайдын ырайымын жарыялай турган биз анын элчилери болдук. Элдештирүү кызматын берди. Элдештире турган сөздү бизге тапшырды. Ал сөз жакшы кабар деп аталат. Жакшы кабарды кабыл алган адам элдештирүүгө келет. Жакшы кабарды жеткирсек, адамдар куткарылууга ээ болот. Күнөөлөрү кечирилет дагы Кудай менен элдешет. Биз элдештирүү кызматына ээ болгон адамдарбыз. Кудай ал каякта Ыйса Машаяк менен чогуу эле. Машаяк аркылуу Кудай көзгө көрүнбөгөн Кудай өзүнүн сүйүүсүн, өзүнүн ырайымын бизге далилдеди. Ошол Машаяк эми биздин ичибизде болуп жашап, Машаякка болгон сүйүүбүздү эми биз далилдешибиз керекпиз. Ошол адамдар дагы Кудай менен элдеше тургандай кылып, бул сөз элчилерге гана тапшырылган сөз эмес. Биз эгерде Кудай менен элдешкен адамдар боло турган болсок, эми биз дагы башка адамдарга жакшы кабарды тарката турган, жарыялай турган элчилер болуп калдык. Биздин күнөөлөрүбүз үчүн гана эмес, биздин гана эмес, дүйнөнүн күнөөлөрү үчүн чалынган ырайым курмандыгы болгондуктан, ошол чындыкты бүт дүйнө жүзүнө таркатышыбыз керек. Кудайдын сөзүн дүйнө жүзүнө таркаткыла деп ырдалат. Ошол кызмат бизге тапшырылгандыгын эч качан унутпашыбыз керекпиз.
Анткени душман болгон, күнөөкөр болгон бизди Кудай биринчиден элдештирип, андан кийин ошол элдештирүү кызматын бизге тапшырды. Кудайдын асында тил албаган адамдарды, Кудайдан алыстаган адамдарды Кудай өзүнүн колун сунуп күтүп тургандыгын жөнүндөгү чындыкты бардык адамдарга жарыя кылышыбыз керекпиз. Андан сырткары өтө таң калыштуу сөз, накыл сөздөр 16 бөлүм 7 аятта адамдын жолдору теңирге жакканда ал аны душмандары менен да элдештирет. Бул сөздү окуп жатканда мен өтө чоочудум, өтө таң калдым. Эгерде биз Кудайга жакындай турган болсок, ал биздин душмандарыбыз менен дагы бизди элдештирет. Кандайча? Кудайга душман болгон адамдар, Кудайга тил албаган адамдар, акырына чейин биз Кудайга ишенбейбиз деген адамдар. Эгерде биз Кудайга жага турган жашоо менен жашай турган болсок, бул адамдардын ичинде чынында чындык бар турбайбы, чынында Кудайдын балдары турбайбы деп ал өздөрүнүн күнөөсүнөн кайрылып, тобо кылып Кудайга кайтып келет. Жакып өзүнүн куулугу менен жашап жатып, андан кийин 400 жыл өткөндөн кийин, көп жылдар өткөндөн кийин өзүнүн бир тууганына жолукканга чейин периште менен согушуп жатып, андан кийин өзүнүн кабыргасы жарадар болот. Жакып ошол эми кулады. Ошол убакыттан баштап ал чолок адам болуп калды. Эми мурунку Жакып жок болунду, Кудайга тил ала турган, Кудайдын асында тил алчак болгон адам болду. Эйсап аны өлтүрөйүн деди, бирок Кудайдын асында ал өз күнөөсүн мойнуна алып, түшүнгөндүктөн Эйсап менен Жакыптын ортосунда тынчтык орноду, экөө элдешти. Ошондуктан Кудайга жаккан боло турган болсок, ал биздин душмандарыбызды дагы бизди элдештирет. Абимелех падыша болсо Ыбрайымды ушунчалык жек көргөн, бирок Ыбрайым болсо Кудайдын асында Кудайга жага турган жашоо менен жашагандыктан эми биз бири-бирибиз менен тынчтык келишимин тургузалы деп. Эгерде биз Кудайдын эркин аткарып жашай турган болсок, душман болгон күндө дагы биз менен элдешишет. Биз күнөөгө баткан адамдарга ошол жакшы кабарды жарыялашыбыз керекпиз. Анткени алар Кудайга ишенбендиги үчүн душманы болуп калышты го. Кудай сенин бардык күнөөлөрүңдү булуттай таратам, мага кайрыл дейт. Ошондуктан ал адамдардын бардыгы Кудайга кайрылып келип, Кудай менен элдешип, жашай тургандай кылып аракет кылышыбыз керекпиз. Анткени алар, ошол ишенбеген адамдар силердин жакшы иштериңерди көрүп, асмандагы атаңарды даңкташсын. Кудай менен элдешишсин. Кудай менен болгон тынчтык дайыма биздин жашообузда тил алчаак жашоонун негизинде орноп, бир туугандардын ичиндеги болгон тынчтык, куткарылбаган адамдар Кудайга кайрылып келип, элдеше тургандай кылып, ошол кызматты биз туура өтүшүбүз керекпиз. Эми 1 август болуп калды. Бүгүн 1 август. Коронавирус бул оорусунун азабынан жакшы кабарды таркатуу көптөгөн кыйынчылыктарды жаратат, бирок ошого карабастан 23 августтан баштап биз пландаган конференцияны өткөрөлү деп турабыз. Буга силердин сыйынууңуздар өтө керек. Көптөгөн адамдар куткарылууга ээ боло элек, ошондуктан биз чогуу кызмат өтөп, жакшы даярданалы, чогуу сыйынабыз.
Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз Кудайдан алыстап, мыйзамсыздыктарыбыздын негизинде душман болуп жашаган адамдарды өзүңүз жиберген уулуңуз аркылуу бизди элдиштирип, бизге түбөлүк өмүр асман падышачылыгына бара турган түбөлүктүү даңктуу үмүт бергениңиз үчүн, эми мындан аркы жашообузда бир гана сиздин эркиңиз үчүн, сиздин сөзүңүз үчүн тил алчаак болуп жашап, жыйынтыгында тынчтык орнотулуп, куткарылган бир туугандар бири-бирине сүйүүсүн арнап, бири-бирин кечирип, бири-бирин колдоп, бири-бирине көтөрүмдүү болуп жашап, биримдикте ошол сиз бизге тапшырган элдештирүү кызматын туура аткарганга жардам бериңиз. Көптөгөн адамдарга ошол элдешүү жакшы кабарды жеткирип, бул коронавирус илдети батыраяктан аяктап, бардык адамдарга биз эркин түрдө жеткире ала тургандай кылып жардам берип, бардыгын сиздин ыйык колуңузга тапшырып, Ыйса Машаяктын ысымы менен сыйындык. Аминь.